Алло. Гүлзат эже. Кандай жакшысызбы? Жакшы. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Эже, мен Билим берүү министрлигинен чалып аттым беле. Документтериңизди тапшырдыган сизби, Амиркулова? Мугалимдике? Мугалимдике документ тапшырдыңыз беле дейм. Жок. Сиз тапшырган жоксузбу? Жок, тапшырган. Сиз кайсыл жактан болосуз? Сиз кайсыл жактан элеңиз? Мен ушу Кербенден. Кербенден, Аксыдан болосуз, Ооба, сиздин атыңыздан бизге документтер келди эле да, ошол мугалимдикке документтерди тапшырды эле депчи, мугалимдик кесиптикке. Силер каяктан чалып атасыңар? Мен Бишкектен чалып атам. Жок, кечирип койдуңар, мен тапшырбагам. Сиз азыр эмне жумуш кыласыз негизи? Мен повармын. Повар. Поварсызбы? Эмне тамак кылып атасызбы азыр? Иштеймин жумуштан. Лицейде иштейт окшойсуз, Сиз боюнча бизге маалыматтарды жазып жөнөткөндө сиз өзүңүздүн почтаңыздан келдиби, мен байкабай калдым, бирок мугалимдик кесиптикке деп ушундай документтериңиз келди эле да. Жок, кечирип койдуңар, адашып калыпсыңар, мен тапшырбагам. Жок, фамилияңызды айтыңызчы, Амиркулова Гүлзада, чынбы? Жок, Алимкулова экен. Алимкулова Гүлзада, Аксы району, Кербен шаары, айылы. Силерге ким тапшырды ошону? Жок, сиздин атыңыздан келиптир да бизге поштага, бизде кимден келгендиги көрүнбөй калат да. Жок. Анан, эжеке, ошол сиздикин кабыл алып атабыз да, болгону ошол окууга өтүшүңүз үчүн сиз контрагын төлөп коюшуңуз керек да, алдын алачы. Жок, мен окуйм. Ким айтты силерге мен окуйт деп? Жок, могу ат сиздики, фамилия? Жок, мен окуйм, мен отказ. Ким тапшырды ошо жумаларды, мен окуйм. Эжеке, бул жерде мындай мыйзамдарды билесиз да, шарты кандай экен. Эгерде тапшырып туруп кайра отказ кылган болсоңуз, анда сиз айыппул салынат сизге. Айыппул салынат дейм. Жок, мен аял жерде колумда жок, мен тапшырганда эмес. Каяка бардыңар, ошака баргыла. Мен күрөшкөн жерге чейин мен да жетемин. Эже, биз сиз менен күрөшөлү деген оюбуз жок. Мен негизи мыйзам чегинде эле сизге айтып атам да, эжеке. Жок. Негизи тапшырган эмессизби сиз? Жок, тапшырган эмес. Биз мындай кылдык да, эжеке, Аксы, Кербен дегенде биз ошол жактан сураштырганда сиздин номериңизди беришти. Сиз ал жака номериңизди жазып калтырбаган экенсиз. Анан ошого мен сиздин номериңизди таап туруп эми чалып атам. Жок, адашыпсыңар анда, мен эмесмин. Анда, эжеке, мындай кылалы. Мен баягы айтып аткан контракт негизинен 25 000 болчу да. Анан эгерде сиз бул окуудан баш тартам деген болсоңуз, сиз 18 000 акча айыппул төлөшүңүз керек болот. Анткени биз сизди ушул документтериңизди кабыл алабыз деп, ошончо расход кетиргенбиз да. Баягы сиздин ордуңузду кармап турганбыз да биз. Мугалим кабыл албай башка. Айланайын, алыр, студенттерди алыр. Жок, алы берген менен эжеке эми кеч болуп атпайбы? Жок, кечирип койдуңар, жок. Кой, мен убактым жок, ука. Эже. Мен тапшырган эмесмин, кой. Эже. Гүлзат эже. Мына сага. Тапшырган жокмун, эжекем аябай жинди келе баштады го, кайра чалып туруп ошол Ынтымак телеканалынан тамаша болчу. Ким тамашага чал деп суранган экен? Жеңеси, Рахат аттуу жеңеси тамаша чалып болачу деп суранган. Эжекебиз тамак кылып каякка барсаң, ошо жака бар деди. Мен билбейм сени. Алло. Гүлзат эже. Эми чоң эле киши сүйлөп атканда өчүрүп койсоңуз туура эмес да. Сиз эми чоң эле эжекесиз, мен сизди жашыңызды биле албай атам. Анан мен сөзүм бүткөнгө чейин эле өчүрүп койдуңуз. Менин жашым 50ге барып калган, мен кандай окуйм, түшүндүңөр акыры. Анан эмнеге документ жөнөттүңүз дейм да? Мен жөнөткөн эмесмин. Эжеке, сиз азыр кайсы жактасыз? Жумуштасызбы? Ооба, жумуштамын. Жумушуңузда телевизор барбы, жокпу? Жок, телевизор жок. Жокпу? Анда эжеке, биз сизди Ынтымак телеканалынан тамашага салып атабыз. Позитив программасынан. Эжеке, маанайыңыз жакшыбы? Сиз мени урушканыңыз үчүн, эжеке, 18 000 айыппулга жыгыласыз.
Тамашалайбыз эжеке. Сизди тамашага салып коюңуздарчы деп суранган сиздин жеңеңиз, Рахат деген жеңеңиз суранган экен. Таң эрте тартынып калган жоксузбу? Жок. Тармасаңыз анда жакшы. Эжеке, биз кубанычтабыз, маанайыңыз көтөрүлгөн болсо. Сиздин негизи сүрөтүңүз экрандан чоң болуп чыгып турат. Макул, рахмат. Мейлі, тынч болуңуз. Анан эжеке, Макул. угудасызбы? Шашылыш окшойт. Шашылыш. Тамак жасап атат. Тамак жасап атат, да? Лицейде болсо студенттер келиш керек, тамактарын бат-баттан берип калыш керек дегендей. Албетте, сон 18 000 айыппул төлөсө жакшы болмок негизи. төлөп койсо жакшы болмок. 9 миңден бөлүп алмакпыз. Ооба. Ооба. Эми Кымбаттуу делегөчтөр, сиздер дагы өзүңүздөрдүн жакын инсандарыңыздар сөзсүз түрдө тамашага чалыңыздар. WhatsApp номерибиз сиздердин кызматыңыздарда 0779 84 77 72. Дал ушул жакка өзүңүздөрдүн жакын инсандарыңыздардын сүрөтүн, аты жөнүн жана ошондой эле ал жөнүндө бир аз маалымат, телефон номерин кошуп жөнөткөн болсоңуздар, сценарийсин жөнөтсөңүздөр, негизгиси биз сөзсүз түрдө тамашага чалабыз.